Gülzat Sayakbaeva akırkı kezderi elibizden turmuş tirçiliğinden çettegen örmöçülük önördü az dektegenlerden biri. Al munusundan kandaydır bir payda табууну деле көздөбөйт. Тек гана улутубуздун бул баалуулугун кийинки муунга көрүп, төөлүктүүлүгүн сактасамбы дейт. Ушундан улам кичи мекенди Кочкор районундагы Каракүнгө айылындагы жайлоо шартындагы өнүгүү борборундагыларга өрмөк соогунун сырларын үйрөтүүдө. Кийинки кезде көп эмет унутулуп бараткан ошол азыр унутулбаш үчүн көптөгөн мастер-класстар эмелер болуп иштеп элдер билгендер кызыккандар үйрөнүп атышат. Мына бул кыздар дагы жаңы үйрөнөбүз деп келип менин жанымда карап үйрөнүп атышат. Мурда биздин аталарыбыз ушундай жүндөрдү түрлүү боекторго боеп. Аталган борбордо баардан мурда улутубуздун узчулуктуна, кол өнөрчүлүк чеберчиликтерине басым жасалышы бул жака 3 саатка келишкен бала бакча жашыналарга мыкты эрмек. Бир жагынан ата-бабалардын каада салттарынан, турмуш тиричтеринен аздыр көптүр кабар алышса, дагы бир жагынан алар колдонушкан буюмдарды өз колдору менен жасоого куштар. Демек, Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун ар тараптуу колдоосунун аркасындагы мындай саамалыкты кеңири жайылтуудан утуш чоң болчудан. Ал эми Кумдөбө айыл өкмөтүнө караштуу бала бакчалар болсо, Кумдөбө айылындагы Карабак участкасына барып, ошол жерде мастер-класстарды өтүп атышат. Чолпон айыл өкмөтүнө караштуу бала бакчалар Бүчүр Талай участкасына барып, ошол жерден активдүү иш алып барып атышат. Жалпысынан бул жайлоо өнүктүрүү борборуна 33 бала бакча район боюнча тартылды. Кочкор районундагы аракеттер менен жеринде таанышкан Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун өкүлдөрүнүн айтымдарында келечек ээлерин элибиздин үрп-адаттарына жакындаштыруу жаатындагы жогорудагы жайлар өлкө боюнча 80 жерде иш алып барышууда. Башкы көңүл алыскы өрөөнөлөргө бурулган. Эң алыскысы бизде Жардалыда. Оштун чоң алайында дегенде ушундай алыскы жайлоолордо, мына көлдүн тиги каркарасында, ошо бардык региондордо ушул өнүгүү борборлору ачылып иштеп келатышат. Бияка келип мына өнүгүп, сүрөт тартканды үйрөнүшөт, тырдаганды үйрөнөт, бийлегенди үйрөнөт, турмуштук көндүмдөрдү калыптандырат да бул. 2013 жылдан бери тажрыйбаланып келе жаткан тестелерге камкордук көрүүнүн мындай ыкмасы улуу коңшубуз Кытай мамлекетинде назарына илинип, кыргызстандык балдар кыздардын жайкы эс алууларын уюштуруу дайыма алардын көңүл борборунда. Ушул салт бул жолу да бузулбай, Кочкор районундагы Ормонхан айыл аймагындагы Каракүнгө өнүгүү борборунун тарбиялануучуларына белектер тапшырылды. Фонда Роза Отунбаева. Биз Роза Отунбаеванын демилгеси фонду менен ар кандай кайрымдуулуктарды жасоо жаатында тыгыз кызматташтыктабыз. Көбүн эсе биз камкордуктарды өсүп келе жаткан муунга жасайбыз. Караңыздарчы, мындагы бөбөктөрдүн күлкүлөрү менен жылмаюуларын. Алар бир эле үй бүлөнүн эле эмес, бүтүндөй улуттун байлыгы. Ошондуктан биз балдарга көп жакшы нерселерди жасоого милдеттүүбүз жана ошого жараша биз колдон келген жардамдарыбыздан аянбайбыз. Семьи, но и нации. Венгси Нарын облусунда келечек ээлеринин жайкы эс алууларын уюштурууга адаттагыдай эле олуттуу маани берилүү менен талап кылынган жумуштар аткарылды. Ал эми кечээ социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн балдар кыздары Ысык көлдөгү Алтын балалык лагерине жөнөтүлдү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.